Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары, сиздерге чукул кабар. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында жүргөн биздин мигранттардын карталары култанып жатат экен. Анын мен себептерин айта кетейин, юристтерден тактап сурадым. Кимде ким работа болуп, бир айдын ичинде ошол отпечатка жана медсмотрдон өтпөгөндөргө, бир эле бул Москва жана Москва областына тийиштүү эмес. Бул ошо Россия Федерациясында жүргөн бардык мигранттарга тийиштүү. Россиянын кайсыл жерине барып сиздер эмгектенбеңиздер, бир айдын ичинде работа деп барган болсоңуздар, ошол медсмотрдон жана отпечаткадан сөзсүз өтүшүңүздөр зарыл экен. Эгерде ошодон өтпөгөн болсоңуздар, сиздердин картаңыздарды култап жатат экен. Ал эми баягы медсмотрдан дагы, отпечаткадан дагы өттүм. Мен трудовой договорумдагы официалдуу дагы трудовой договор менен иштейм, бирок картам култап койду дегендер, мекендештер дагы болушу мүмкүн. Алардын штрафтары болгон үчүн ошо култап койтат экен. Ошо МВДга силер кайрылсаңыздар, так себептерин айтып берет экен. Ошол трудовой договор жоктор, сахар ошондой медсмотр отпечаткадан өтпөгөн, бир жерде официалдуу иштебеген же штрафтары көп мекендештердин карталары бүгүнкү күндө култанып жатат экен. Андыктан ушул видеону группа контакттарда максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Анын себептерин сиздер МВДга, ар бир жашаган райондун МВДсына барсаңыздар, сиздерге толук маалыматты жана причинасын берет. Силер Сбербанкка барган менен дагы толук жок экен. Себеп дегенде бул МВД тараптан ушундай мыйзам чыгыптыр. МВДга барат экенсиздер, себептерин так айтат экен. Же болбосо ар бир областтарда миграция өкүлдөрү бар, консулдар бар, ал эми Москвада элчилик бар. Ошол жактан барсаңыздар дагы толук маалыматты сиздерге берет. Ушуну максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Мен комментарийге юристтердин номерин коюп коем. Ошол жактан түшүнбөгөн дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Ал эми мен бүгүн суроо жооп болот. Биздин Учкунбек каналы атайын ушул юристтер менен WhatsApp группа ачып, ушундай мигранттардын түшүнбөгөн суроолору боюнча бекер консультация юристтер берип жатат. Андыктан мен комментарийге ошол группанын да ссылкасын коюп коем. Ошол жакка кирип, юристтерге дагы ушул боюнча суроолорду кенен берсеңиздер жооп берет. Андыктан максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр, бирден лайк сөзсүз басып, биздин мекендештердин группаларына жиберип коюңуздар. Ал эми Сахарага өтө электер болгон болсо, Сахарага барып өтүңүздөр, Москвада жүргөндөр. Ал эми Россиянын ар бурчунда жүргөндөр, ар бир жерде ошо медсмотр, отпечатка өтө турган жерлер бар. Ошол жакка өтүп коюңуздар. Анан официалдуу трудовой договор дагы жокторду ушундай карталарын бүгүнкү күндө култап жатыптыр. Ошол үчүн түшүнбөгөн дагы суроолор болсо, ар бир областтын Россиядагы консулстволору бар жана миграция өкүлдөрү бар. Ошол жакка дагы сурооңуздарды берсеңиздер, толук жооп берет сиздерге. Андыктан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.